Көпчүлүк окуу жайларда азыр студенттер окуйт, бирок миң өкүнүчтүүсү формализм көп. Билим сапаты өтө начар болуп атат. Бүтүрүп барган өзүнүн адистигини өзү иштей албай атат. Англис тили англисче өтө албайт, орус тилче орус тилди билбейт, математика иштей албайт жана башка. Өтө кейиштүү. Эми мен ислам, иман университетиде андай 102 орусча халтура дейт. Андай жол менен окуган студент болбосо керек деп ойлойм. Силер бардык ишти Кудай жолунда ихлас менен аткарасыздар. Ошентсе деле эми студенттерди, окуучуларды эле күнөөлөп отурбастан мен 25 жыл айыл жеринде болуп эксперимент жүргүздүм. Ал эксперименттин аты кандай проблеманы үйрөндүм. Бул эмне үчүн ушунча билим берүү болсо дагы окуучу студенттер астейдил ыхлас менен окугусу келбейт. Логикалуу суроо да. И анан мындай орустар айтат, правда в глаза дейт. Чындыкты айтканда да. Албетте жакшы студенттер бар, жакшы окуучулар бар. Бирок миңден 4-5 да. Көпчүлүктө өкүнүчтүүсү өтө билим тайкы, билимге ыхлас аз болуп кеткендигинин мен себебини иликтедим 25 жыл. Окуучулардын жана студенттердин. Экинчи бир ошону иликтеп мектептерде сабактарга кирдим. Университеттерде студенттерим менен байланыштым. Анан өзүм экспериментальный кылып 96-жылы педагогикалык проблемалык лаборатория ачтым. Ушуну иликтеш үчүн. Ошол кезде Кирниев дейт, Исак Бекбоев деген математиканын автору бар. Кытайбек агайыңар билсе керек. Ошол кишинин кабылдамасы да болуп, дубасын алып туруп ачтым. Ошондон бери ошо гимназияны 26 жыл жетектеп, бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, ошол экспериментибиз ишке ашып, ошол 200 бала окуган мектебибизден, внимание, 80 бала медакадемиянын бюджетиде окуп атат. Муну укса бир кол чаап коет эгер. Сиздер билесиздер, Алла Таала Кудай ушу бирөөнүн жакшылыгын угуп сүйүнсө, оя единица ташаганда кылт этип огоям, сен шу менин бандамдын жакшылыгына сүйүндүң деп туруп огоям ташап коет экен. Анан бирөөнүн жакшылыгын угуп тоот помуш болсо, каалабаса, мен сен бирөөнүн жакшылыгына сүйүнбөдүң, эки дүйнө жакшылык көрүшүң күман деп коет экен. Ошого урматтуу шагирттер, мен сиздерге айткым келет, катый назар. Кимниндир бир жакшылыгын, ийгилигини, жакшы сөздү уксаңар, бая машалла деп, Кудай жалгасын деп, ой азамат деп койсоңор, сүйүнсөңөр, Кудай кааласа сиздерге дагы Кудай берет дейм. Эми албетте, мүмкүн мына Бишкек шаарында ал эч нерсе эмес, 80 бала медакадемия бюджет деген, олордун бюджети бир жылга 60 000 сом. Олар 60 тиын бербестен стипендия алып окуп атат. Бул бир көрсөткүчү болсо, экинчиси азыр 75 окуучубуз Америка, Германия, Япония, Турция, Кытай, Россияда алар деле бюджет менен окуп алды бүтүп иштеп атат. Бул дагы биздин сыймыгыбыз болот. Кудай мактануудан сактасын. Кунал айткандарым мактануу иретинде эмес, сыймыктануу иретинде. Үлгү дейт, намуна дейт. Ошол мисалда гана мен сиздерге айтып атам. Мен дайым кайсы жерге чакырса сүйлөгөнүмдө айтам, мен өтө окумуш мугалим эмесмин. Внимание, ортодон төмөнкү мугалиммин деп. Кандай жакшы, а? Мындай скромность дейт го. Ортодон төмөнкү мугалим. Катап жана тааныштырган адам айткандай, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими айылда жүрүп билимдин кандидаты болгонду болсо дагы чегиле ушуга бир үйрөнөлү, мындай жупунуулукка, анан кичпейилдикке.
мен көп нерсени ортодон төмөнкү деп айтып жүрө берипмин. Эми менин билимим светский. Мен анчалык мынау ислам дүйнөсүдө өтө терең билимим жок, намазымды окуймун. Терең билимим жок. Кийин мага адамдар айтышты, капырагай сиз туура кылат экенсиз деди. Мамбет Асан деген таксыр бар, Абдышкур таксыр бар, жана башка молла артык имам. Неге десем, Кур'ан-ы Каримде бар, орточо бол деген. Туурабы? Бул дал келүүгө дагы бир сүйүнүп кол чаап шүгүр деп койсок. Мен дагы силерди канчалык бийиктикке жетсеңер дагы атак, даңк, илимий даража, байлык, профессия дайым ортодон төмөнкү миңдеп жүрүшкө чакырам. Мына ушул бүгүнкү сабагыбыздан ала турган бир чоң сиздерге үлгү болсун. Экинчи бир мен жооп издегеним эмне үчүн ушунча көп сабактар өтүлөт, лекциялар өтүлөт, тарбиялык сааттар өтүлөт, ал эми балдардын жүрөгүдө мээримдүүлүк жок, ташбоордук жок, пайда, мансап, акча, пулуң болсо кулуңмун деген. Орустар айтат, черствая душа дейт. Жүрөгү таш бойдон чыгып кетип атат. Вулгарный, сөгүнгөнү, жүргөнү, отурган, турганды көрсөң, адепке дагы, этикага дагы, иманга дагы туура келбейт. Эмне үчүн? Мына мектепти баарыңар бүткөнсүңөр. 11 жылдын ичинде жүздөгөн тарбиялык сааттар өтүлөт. Почему-то эмнегедир ошолор жукпай атат. Деп бул жерде мен мүмкүн мугалимдерибизде дагы, өткөн сабагыбызда дагы бир кемчилик бардыр деп мугалим устаздардын проблемасын үйрөндүм. Биринчи окуучу студенттердин проблемасын үйрөнүп, ошого жооп, ошонун жолуну мына китепке жаздым. Акыл эмгегинин маданияты деген. Бул азыр 15-ci жолу кайта басылып жатат. 15-ci жолу өткөндө Кыргызстан боюнча жаштар студенттердин арасында эң көп окулган китеп деп туруп, ошонун жеңүүчүсү болуп чыкты. Бул жерде эмнелер айтылат дегенге азыр мен токтолуп кетем. Ошо тажабастан билим алуунун жолу, сыры, методдору. Кантип билим алса адам мындай тажабайт. Ошол боюнча ошонун жолдору айтылган. Мугалимдердин эмне үчүн сабагы жукпай жатат деп туруп, иликтеп, миңдеген сабактарга кирдим. Учитель года дейт, жылдын мыкты мугалими. Анан академик, профессор, доктор, анан орточо мугалим, чыгармачыл бардыгыны катышып жүрүп, ошолорду анализдеп туруп, анан мына китепти жаздым. Мунун аты устаттык өнөрү. Эми мына барыңыздар илим алып атасыздар, Кудай кааласа, ар бириңиз өзүңүзчө бир устатсыздар, устат болосуздар. Демек, ошо устаттык дагы өзүнчө бир чоң өнөр экен. Устат болуш үчүн жалаң гана өзүң окута турган сабакты, илимди билиш бул аздык кылат экен. Кечээ мен курултайга ким катышты элесиздер? Бакыт катышты, сүйлөп атып, бир аз айтып жибериптин, этого мало деп. Президент катышып отурган жерде залда баары күлүп жиберди. Ошол үчүн знать свою предмета этого мало. Андан тышкары устаз болуш үчүн дагы эмнелер керек дегенге мына бул жерде жаздым. Кандай кылып сабак өтсөк сабактарыбыз жугат, балдарды тажатпай. Балдарды эң башкысы билим алууга шыктандырып, хавасын ойготуп, аларга дух берет, рух берет. Илим алууду ашыкча жүк, абоза деп эмес, залк, рахат деп биле тургандын жолуну үргөтө турган. Бул эле жерде дагы мына экзамендерге даярданыш, сессияларга даярданыш маселелерге келдик. Үчүнчү бир маселе иликтегеним эмне үчүн ата-эне балдардын билимиге кайдыгер? Дептерин ачып көрбөйт, күндөлүгүнү көрбөйт, мектебиге барбайт, сабакка кызыкпайт. Натыйжада өтө билими тайкы окуучулар мектепти бүтүп, студенттер болуп келип, бул жакты да кыйнап, ошондой адистер мектепке барып атат. Бул үйдө
дастаркон четинде отурганда, тирикчиликте билим, иман, адеп, маданият, илим жөнүндө сухбат өтө аз болот. Көпчүлүк сухбат эмне болот? Жеп койду, алып койду, жүрүп койду. Бул мынча тааптыр, мындай особняк кылыптыр, мындай карьера кылыптыр, саясат алды качты, сплетня дейт, ушак сөздөр дастаркон четинде болуп, натыйжада балдар эң көп алган информация үйдө ата-энеден бул демек, эң кереги бул акча экен, доллар экен. Дүйнөдөгү эң катта байлык бул любым путем кандай жол болсо дагы акча тап дегенди алып, балдардын башы маң болуп атат. Ошого ата-энелерге дагы жооп болсун. Баягы так нельзя. Дастаркондун четинде балдарга илим, билим, маданият, иман, ислам жөнүндө сухбат өткөзөлү деп туруп, ата-энелер сиздер үчүн деп мына китепти жаздым. Мындан 0 жаштан бойго бүткөндөн 21 жашка чейин баланын физиологиясы, психологиясы, педагогикасы, гигиенасы ошолор жөнүндө. Мына 3 көйгөйдү коюп, үчөөгө анан мындай дейт да орустар, критиковать умеет все дейт. Сындашты баары билет. Караңгыны тилдегенден көрө бир бурчуна шам жак деп, мен сындап эле койбостон, ошо проблеманы кантип чечиш керек деп баягы өзүбүздүн мектепте эксперимент жүргүздүм. Чечтик, Кудайга шүгүр. И ошолорду анан китеп кылып жаздым. Азыр китеп жазгандар өтө көп. Китеп окуу анчалык мода эмес, өкүнүчтүүсү. Бирок ал жөнүндө деле убакыт калса мен айтамын. Мына ошолордун жообу экспериментальный тажрыйбасын жазып, мына ушуларды даярдадым. Сиздерде мындай деп коет, бахалы кудрат дейт. Колдон келишинче. Мүмкүн эң сонун эместир, но жоктон көрө жогорудур. Сөздү караңыз. Ой, азамат.